Урматтуу Алмаз Акмыжанович, мен бүгүн көтөрчү маселе ошол Кара Суу районунун Кашкар кыштак мөнөк айылдарын байланыштырган былтыркы жылы эле жаңы асфальт салынган. Бирок бүгүн тилекке каршы кээ бирки жерлери аябай ремонтко муктаж болуп турат да. Ошондуктан ушул боюнча ошол салынып аткан жолдорду, ошо каражаттуу эффективдүү натыйжалуу пайдалануу боюнча ушул маселелерди бир көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Кашкар кыштак мөнөк айылын байланыштырган жол. Андан кийинки маселе, урматтуу Алмаз Акмыжанович, өзүңүз жакшы белгилүү болгондой, Кара Суу районунун Манас айыл өкмөтү, мурунку Нариман айыл өкмөтүнүн Каратай деген айыл бар. Ал жерде сизге маалым болгондой, Лаңгар айылынан Каратай айылына байланыштырган агын суу келүүчү лотоктор бар эле, илгерки Советтер Союзунун учурундачы. Бүгүн тилекке каршы ал авариялык абалда болуп, каратайлык жарандарыбыз ошо агын сууларына аябай муктаж болуп атат. Мына жаздын астында турабыз, дыйканчылык башталды, эгиндер эгилди дегендечи. Ушул проектиси даяркен бүгүнкү күндө жалпы узундугу 10 километр 800 метр. Ушул бетонурит этип, же болбосо бир кайра реконструкциядан өткүзүп берсек, ушунчу дыйкандарыбыздын ошол жердеги түйшүктөрү бир топ чечилип калмак. Андан кийинки маселе, мына бүгүн президентибиз Садыр Нуркожоевич Ош шаарына 2 миллиарддан ашык сумманы бөлүп, ошо өнүктүрүүгө, инфраструктурасын жаңылатууга бир топ каражаттарды бөлүп берип атат. Мэрибиз баш болуп, аны жакшы ишке ашырып атат. Бирок ушул салынып аткан жолдорду туура пайдаланыш үчүн биз ушул багы карьерный хоо, мындайча айтканда, ушундай машиналарды шаарга киргизбестен, мисалы, Нокат тараптан келген жагына бир өзүнчө бир логистикалык борборбу же хаб дейбизби, ушул келип туруп ушул жерге төксүн көмүрлөрүнчү. Андан кийин алай жактан келгенин алай жакка бир шаарга жеткизбечи. Ал жактан биз ушул мына дүйнөлүк практикада колдонгон көп мосту танарлар менен ташып кирсек, мына бүгүнкү салынган жолдорубуз, бүгүнкү кетип аткан каражаттарыбыз бир топ эффективдүү болуп, көп жылдарга чейин ушул жолдор жакшы кызмат өтөмөк да. Ушул эле суроо, ушул эле сунуш Бишкек шаарына деле тиешелүү да. Бүгүн ушул карьерде иштеген машиналар мындай ашыкча жүк менен киришип, жолдор салынган жолдор 1-2 жылдын ичинде эле талкаланып калып атат. Ушул боюнча дагы өкмөттүк деңгээлде бир көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз, Алмаз Акмыжанович. Чоң рахмат.